Саламатсыңарбы, урматтуу балдар? Бүгүнкү сабактын темасы Европалык маданият. Сабактын планы. Табигый илимдин өнүгүшү жана илимдеги ачылыштар. Менделеевдин илимий ачылышы. Адабият жана коомдук илимдер. Живопись. Постимпрессионизм агымы. Исаак Ньютон. Англиялык атактуу физик, астроном жана математик. Ал азыркы доордогу физика илиминин негиздөөчүлөрүнүн бири. Анын табигый философиянын математикалык башаттары аттуу фундаменталдык эмгегинде дүйнөлүк тартылуу күч мыйзамы жана классикалык механиканын калыптанышына өзөк болгон 3 физикалык мыйзам баяндалган. Вильгельм Рентген. Рентген тереңдикке кирүүчү нурларды ачкан. Ал нурлар анын ысымы менен аталган. Рентген нурлары физика илиминдеги жаңы ачылыштарга түрткү болгон. Рентген аябай жөнөкөй болгон. Ал 1901-жылы физика боюнча Нобель сыйлыгын алганда, аны алуу үчүн церемонияга келген эмес. Ага сыйлыкты почта менен салып жиберишкен. 1914-жылы Биринчи дүйнөлүк согушта Германия элден мамлекетке акча чогултуу боюнча жардам берүүнү суранганда, Рентген бардык акча каражаттарын Нобель сыйлыгынын акчасын да мамлекетке өткөрүп берген. Мария Кюри Складовская, польшалык жана франциялык окумуштуу. Күйөөсү Петр Кюри менен күчтүү нурдануу булактарын полоний менен радийди ачкан. Мария Кюри 1903-жылы физика, 1911-жылы химия боюнча Нобель сыйлыгын 2 жолу алган. Бир гана аял болуп саналат. Табигый илимдеги илимий ачылыштар. Англиялык окумуштуулар Фарадей жана Максвелл жарык электр тогу жана магнит жөнүндөгү билимдерди бириктирген электромагниттик теорияны иштеп чыгууга зор салым кошкон. Француз Беккерль урандын радиоактивдүүлүгүн ачкан. Резерфорд атомдун түзүлүш теориясын иштеп чыккан. Даниялык физик Нильс Бор ар бир электрондун өз орбитасы бар экендигин далилдеген. Немес окумуштуусу Планк атомдор энергияны тынымсыз эмес, айрым бир порциялар кванттар менен бөлүп чыгарары жөнүндө теорияны ачкан. Кванттык система ушундайча пайда болгон. Эйнштейн мейкиндиктин жана убакыттын касиеттеринин материя менен тыгыз байланышын орноткон атайын жана жалпы салыштырмалуулук теориясын иштеп чыккан. Гильбрук 1900-жылы болочок изилдөөлөр боюнча 23 проблеманы көтөрүп чыккан. Алардын арасында аксиомалардын бүтүндүгү жана карама-каршылыктуу эместик турат деп эсептеген. Кантор математикалык анализге негиз болгон көптүк сандар теориясын иштеп чыккан. Немец окумуштуусу физикалык химия журналынын негиздеген. Асфальт химиянын ушул бөлүмүнө зор салым кошкон. Органикалык химияга немес окумуштуусу Какуле, орус окумуштуусу Бутлеров, француз окумуштуусу Бель татаал кошулмаларды синтездөө жана анализдөө, жаңы материалдарды, пластмассаны, жасалма жибекти, жасалма каучукту алуу мүмкүнчүлүгүн берген эң маанилүү ачылыштарды жасаган. Англиялык окумуштуу Чарльз Дарвин табигый тандоо жолу менен түрлөрдүн келип чыгышы жана адамдын келип чыгышы жана жыныстык тандоо деген эмгектеринде эволюциялык теория келип чыккан. Ал жандуу жаратылыштагы өнүгүү табигый тандалуу жолу менен жүрөт жана адамдын түпкү атасы адам сыяктуу маймыл деген идеяларды айткан. Орус окумуштуусу Менделеев түзгөн химиялык элементтердин мезгилдик системасы химия илиминдеги чоң жетишкендик болгон. Ал мезгилдик система илимге али белгисиз болгон элементтерди алдын ала айта билүү мүмкүнчүлүгүн берди. Ошондой эле элементтердин жана алардын кошумча кошулмаларынын касиеттери өздөрүнүн атомдук салмагына мезгилдик көз карандылыкта болоорун далилдеди. Натуралист Мендель жандуу жаратылышта тукум куучулук белгилери болоорун далилдеген. Голландиялык окумуштуу Фриз мутация теориясын иштеп чыккан. Башкача айтканда, жандуу организмдеги кескин өзгөрүүлөрдү, алардын тукум куучулугун изилдеген. Натыйжада генетика илими пайда болгон. Француз окумуштуусу Пастер жана немес окумуштуусу Кох бактериология жана иммунитеттер теориясына негиз салышкан.
19 кылымдын башында көркөм адабиятта мурдагы классицизмдин ордуна келген романтизм багыты кеңири жайылтылган болсо, кылымдын ортосунда реалисттик чыгармалар басымдуулук кыла баштаган. Реализм үчүн социалдык тематиканын басымдуулук кылышы жана коомдогу карама-каршылыктарга жетишпеген жашоого болгон сын көз караштар мүнөздүү. Стендаль, Бальзак, Диккенстер реалисттик багыттын көрүнүктүү өкүлдөрү болушкан. Философияда үч ийри багыт: позитивизм же илим философиясы, неоканттык же мармургтук мектеп, турмуш философиясы калыптанды. Француз художниги Делакруанын «Баррикадалардагы эркиндик» картинасы 1830-жылы революция баатырларынын каарман эрдиктерин көрсөткөн. Англиялык пейзажчылар Констабель, Тернер реализмдин калыптанышына зор салым кошкон. Француз живописиндеги пейзажчылар Руссо, Пень, Милле аттуу сүрөтчүлөр эле. Пейзаж чеберлеринин эң көрүнүктүүсү Коро болгон. Импрессионисттер деп аталган художниктер искусствону жаңыртуу, салондук академизмди жоюу проблемасын көтөрүп чыгышкан. Алар дүйнөнүн өзүн мүнөздүү болгон өзгөрмөлүүлүктөрдү көрсөтүүгө, көз ирмемди сактап калууга умтулушкан. Айлана чөйрөдөгү түркүн түстөрдүн ажарын ачып, адам менен жаратылыштын биримдигин көргөзүшкөн. Алардын өкүлдөрү Мане, Клод Моне, Дек, Ренуа болушкан. Пост-импрессионизм дүйнөгө болгон кыйла жигердүү мамиленин жана кыйла бир ыңгайлуу түрдүн искусствосу. Алар живопистеги философиялык жалпылоону көрсөтүүгө аракеттенишип, импрессионисттерге мүнөздүү болгон жашоонун айрым көз ирмемдерин көрсөтүүдөн четтешип, бирок аларга окшоп түстөрдү берүүнү биринчи орунга коюшкан. Алардын көрүнүктүү өкүлдөрү Сезанн, Ван Гог, Гогентер болгон. Тема боюнча суроолор. 19-кылымда, 20-кылымдын башында табигый илимде кандай ачылыштар болгон? Ал ири ачылыштардын коомдук өнүгүүдөгү ролу кандай эле? 19-кылымда көркөм адабият кандай жанрларда өнүккөн? 19-кылымда коомдук илимдерде кандай иштер жүргүзүлгөн? Ошондой эле 19-кылымда живопись кандай өнүккөн? Ар бир багыттагы сүрөттөрдүн эмгектеринде кандай айырмачылыктарды байкадыңар?